Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, кандайсыздар, амансыздарбы? Интернетте дагы деле талкуу болуп атат. Ушул коин, MC коин деп. Азыр интернетте ошол жарып аткан эжелердин видеосун көрдүм да. Келиңиздер ошол видеолорго бир баш багалы. Эмне үчүн бул видеолорду көрсөтүп атам? Ошол дагы бизге ошол мигрант мекендештерибиз кайрылгандар болот да. Менин апам дагы ушундай бир компанияларга кирип алып, же пайдасы жок, жөнөткөн акчаны ошол компанияларга салып, ар жума сайын акча кете берет ошол компанияга деп, бирок бир дагы пайда көрбөгөн көрө элекмин. Ошол апаларыбызга дагы бир эскертип койсом, салабыз, ошол жака алып барып төгүп коет. Салабыз, ушул нерселерге иштетип коет деп айтып атат да. Анан бул видеолорду мен азыр карап отурсам, билбейм, силер ишенесиздерби, ишенбейсиздерби, бул жерде ишене турган деле бир нерсе көрбөй атам да. 100 миллион сомдон акча, 100 Lexus, 100 квартира ремонту менен 3 комнаталуу буйруса беребиз деп. Мага кызык да, ошол жердеги эжелер кол чабып аткандар ошол квартираларды, ошол акчаларды алдыбы, албадыбы? Анда келиңиздер, биринчи кыска видеого бир көңүл буралычы. Миллионерлер отурат деген видео экен. Бул эжелерге эч кандай мен жаман сөз сүйлөп, баягында комментарий жазбай коюңуздар. Просто бул эжелер дагы мен ойлойм, ушу жабыркаган эжелерден болуш керек. Азыр деле алайм, алар алданып олтурса керек, колдорун иштеп. Бул видеолор интернет тарап атат. Итагыра барды көрөт, анан баягы неге чыгартасың деп эмне ойлогоңуздар, просто интернетте тарап жүргөн видеолор. Биринчи видеого көңүл бурсаңыздар. Күн, урматтуу лидерлер, кандайсыздар? Бүгүн 10 январь, саат 9:30 биздин кыздар анан түнкү 10:30 чейин биздин MC коиндин мондай карточкаларын чыгарып жатабыз. Барыңыздарга ийгилик каалайбыз. Миллиардер шаар отурат. Мына сүйтүп калды. Кыргыз элиме ар бир үйгө ушул MC коин кирип барсын. Баарыбызга ийгилик каалайм. Кутман түн. Миллиардершалар отурат дейт. Эжелерибиз, 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 кайран гана акчалар, кайран гана акчалар. Ушул эжелер азыр не кылат экен деп мен таң калам да. Не кылаттыр? Өкүнүп аткан болуп, өкүнүп атса керек булар дагы. Эгер кылдым деп. Дагы бир видеого көзүм түштү, өтө бир кандай десем мен бул видеону көрүп алып, кол чапкан, ушул сөздөргө ишенген адамдарга мен таң калып атам да. Бул сүйлөп жаткан эже өзү ишене бекен ушул сөзүнө. Сериосун уксаңыздарчы, билбейм мен эмне деп айтарымды. Кичине эле четин айтайынчы, бул жерде 100 квартирадан тышкары 100 миллион сом коюлган. Мен мындай акча кыскартып атам, мен дагы сизди чыгылып калбаңыз. Себеби ар бир билетте утуш бар. Эми билеттин баардыгында утуш бар. Мындай утушту, мындай билбейм, бул программаны мен даже сүйлөгүм келмеди, ыйлап жүрөм азыр муну. Мен балдарга ушунчалык ушуну сактап эле коечу, биягын айтпай. Узкий круг менен айтып берем. Болот жерде элестетиңиздер, 100 квартира, бул ремонту менен. 100 миллион сом бул акчалай. Ар бир билетте утуш бар, ар бир билетте. Жок, айтпайм. Ар бир квартирада бирден Lexus бар, 5 жети. Ар бир квартирада 100 квартира, 3 комната. Бирден Lexus плюс и ар бир угулузда, ар бир адамга утпай калган квартираны утпай калган адамга 2 миллиондон 3 миллионго чейин бир сумманы коёбуз атат. Ошол сумма сыйлык бар болот.
20'sına bitirişimiz gerek. Bundan bugün daha biz yolu barımızlardan gelatkan çalışanlar bilen Kaçan satılıyoruz. Tiraj bir 50 1 fevralga чейин бирок ушул 50 миң чыккан билетти сатып бүтүрүшүбүз керек. Биз баардыгы осы шунча айтып өткөндөй бар сөз айтылып бүттү. Промоушндун акыркысын баарыбыз көп түкүрсө бул акыркы промоушн. Ошондуктан буга чейинкилер бар жасалып калды. Эми дагы бир эме багы немеде кыргыз эли көп ишенимден кетип турган убагында кечөнкү эле биздин дагы көп нерселердин эми башы башталды да, көп нерселер бар чыккан жок. Эми чыгат да. Мен ойлойм, бул промоушнду сиздердин ар бир кыргыздын үйүнө жеткизин деп берип атат. Мен бул жерден берген айтылгандар айткан, мен Таласка жөөчүп калып кетким келип атат деген сөздү айтканда, себеби деген бул акчаны бербесе дагы ар бир кыргыздын үйүнө такылдатып биздин алтын коюнубуз кирип алышы. Кайран гана биздин ишенчек эжелерибиз. Москвада эң процент аз парк бул Белес паркы. Болгону 1%. Белес паркка кошулуп, самозанятый болуп иштесеңиз болот. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Хисарт жана башка документтер. Азыркы учурда Белес парк электронный путевой листтерди берип жатат. Бардыгы официалдуу. Коркпостон алсаңыздар болот, юристтер менен чогуу иштешип жатат. Андыктан барыңыздар Белес паркка кошулуп иштесеңиздер болот. Эң ишеничтүү жана проценти болгону 1%. Эгерде сиз мигрант болсоңуз, анда бул видео сиз үчүн. Регистрацияңыздын мөөнөтү убактысынан өтүп кеткен болсо, анда сизге границага барып келүү абзел болот. Эгерде сиз ишеничтүү айдоочу таппай жаткан болсоңуз, анда мен сизге көп жылдык тажрыйбасы бар Элдияр агамды сунуштайм. Күн сайын Казакстанга каттайт туугандар. Эч кандай ортомчусуз түз барып, түз алып келет. Ушул телефон номерлерге байланышыңыздар, сиздерге ак жол каалайбыз. 50 миң билеттеби? Туугандар, кайран гана акчалар, кайран гана ишеним. Буга чейин туруктуу жумушум болгон эмес, алып сатып иштеп жүргөм, ар нерсе алып сатып иштеп жүргөм. Азырда Эмскоин иштегенине 1,5 жыл болду. Өзүнүн бул туруктуу блокчейни жок. Эптелүү бир жака кирип кеткенбиз, Nexus деген бир жака кирип кеткенбиз. Binance'нын блокчейнинен чыкканбыз, VM деп коет, VM. Ошон блокчейнинен чыкканбыз, өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн иштегенбиз. Ошондо мен машина алдым, элиткалуу үй алдым, 570 машина алдым. Будан пайда көргөндө жалпы этеги 2,5 миллион доллардай пайда көрдүк. Андан тышкары дагы биз жети областы төрө кылдырып иштедик, мыйзамсыз иштедик. Экен бизге Фиднадзор 5 жолу каттоодон өткүзбөй койгон. Ошого карабастан биз мыйзамсыз иштедик. Азыркы кезекте биз элдин акчасын кайтарып бере албайбыз. Ар кандай промоушндардын баарын биз калпайтып уюштурганбыз, бардыгын калпайтып уюштуруп промоушн кылганбыз. Азыркы кезекте элдердин акчасын кайтара албайбыз. Бунун баары алдамчылык болчу. Урматтуу жалпы кыргыз эли менен кечирим сурайм. Кары картаңдар, жаштар, орто муундар бар болду. Баарынан кечирим сурайм. Туугандар, эми бул эжелердин үстүнөн маскалдаш эмес, башка эмес, просто мен таң калдым да. Азыр деле ишенгендер бар экен туугандар. Кече мага ошол бир аке байланышты, суранды. Ассаламу алейкум. Азыр ошол голосун да кой берейин. Ассаламу алейкум Сапар. YouTube'дан көрдүм видеоңду. Москвада ошол коюм боюнча мени кимис кош койгон билбейм, группага айжан айтмай койгон бир эже деген эже админ 2 күнүн ичинде 41 адамга акча салдырды. Алдамчылык десем, группадан чыгарып салды. Ошондой, ана голосун уксаңыздар, ошо Москвада дагы ушинтип кайсы ишенбей коюңуздар. Жөн эле тынч жүрүңүздөр. Ассаламу алейкум Сапар. Дагы бир жолу. Эме Сапар мындай. Мунун группа ачканына буквально бир эле жуманын наркы берип чыга эле болду да. Мени кандайча кошпогонун билбейм. Ошо 2 күн ичинде 75 000 рубльдан 41 адам калдырды. Пока мен акыркы жолу шу группадан көргөндө. Себептен мен бул алдамчылык деп туруп, колосой жөнөтүп,
мындай видеолор жөнөтүп жиберсем группасынан чыгарып жиберди. Дагы деле иштеп атат да булчу. Ошондой эле кыскача бир YouTube каналың деле бар экен, ошого чыгарып койсоң деп атам да ошо. Өзүнүн деле группасы бар, ошону өзүнүн эле номерунда ошо. Өз номерун ачканда группаны. Ошо жака эле кирип көрсөң. Ошондой болот атпайбы? Ошону бир байкап көрсөң, Сапар Сұранч дагы алданып калбасын жөнүндө. Туугандар дагы. Өзүбүздүн мекендештерибиз айтып атат. Ошол алданып калбасын, Сұраныч эскертип коюла депчи. Ассаламу алейкум. Сиздер Москвада иштеп окшойсуздар, YouTube каналыңыздарга подписанымын да. Сиздер жанагындай акыркы кабарлардан киргизип турасыздар, анча угуп турам да. Азыр номериңизди YouTube каналдан алдым эле могул жерденчи сизден. Жанагындай машиничество боюнчачы. Эми азыр сизге айтсам, ошол YouTube каналыңызга киргизип, ошол окшогондорго дагы. Мисалы азыр мына Кыргызстанда, Ошто, Бишкекте, түштүктө, түндүктө эки жагында тең бир компания ачылган да, ушул 2 жыл болуп калыптыр ошого дагычы. Мен апам ошого кирип алып чыкпай деп да, чыкпай эле 1000 сомдон сала берет экен, алдап мына $2047 аласыңар деткен, бул да ошондой экен. Анан 5000 сом менен жазылышат экен, ай сайын 1000 сомдон салып турат экен. Ушундай машинистүүнү жолдор менен азыркы бүткөйүн дедиңиздер, азыр кармалып калган балдардын ошого окшогондун башкачасы да, ол просто азырактан алдайт экен, алчы 1000 сомдон. Туугандар, ушинтип жеңил акча менен эч качан байып кетпейбиз туугандар. Ушинтип бир нерсени эскертсең, адамдар жаман көрөт экен. Сен эмне акыл утасың депчи. Анан кийин алдангандан кийин чыгышат, ушундай алданып калдым, ондай болуп калдым. Ушуга чалып сүйлөшүп бербейсиңби, тияк бияк. Алданганга чейин адам ойлонуш керек эбейинчи. Туугандар, явно билинип турат го мындай адам, мындай. Явно билинип турат го. Оглабыз, бугулабыз деп. Ошол туугандар, этет болуңуздар, ишенбеңиздер. Ошол Москвада дагы бар деп уктум мен. Ишенбеңиздер туугандар, тынч өзүңүздөрдүн жашооңуздарды кылып жүрө бериңиздер туугандар. Бар болуңуздар, аман болуңуздар.